Smart Art. Программа тарабынан сунушталган даяр макеттер. Максатка жараша ылайыктуусын тандап пайдаланууга ыңгайлуу. Алардын көп түрдүүлүгү ар тараптуу функцияларды аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Ошол эле мезгилде аларды өзгөртүү мүмкүнчүлүктөрү бар экендиги да анын пайдалуулугун арттырат. Инструменттер панели, вставка, Smart Art, диалогдук терезе. Все бөлүмүндө макеттердин баарынын тизмеси, ал эми калгандарында ушул макеттердин класстарга бөлүнгөнү. Тизме, процесс, кластер, кыймыл, каталог, матрица баары жайгашкан. Эгер эсиңерде болсо, сүрөттүн форматы, аны жасалгалоо тууралуу сабагыбызда макеттер, аларды редакторлоо тууралуу сүйлөшкөнбүз. Smart Art ошол макеттердин өзү. Smart Art макеттеринин бирин тандайбыз. Мисалы ушунусун тандадык. Мен бул макетке кыргыздын улуу жазуучуларын түшүрүүнү пландаштырып жатам. Ортосуна кыргыздын улуу жазуучулары деп жазып, айланасындагы тегеректерге сүрөттөрүн койсом туура болчудай. Баштадым. Жаздык. Биринчисин белгилеп, мыштын оң кнопкасын бассак, диалогдук терезе чыгат. Андан изменить формат фигуры, рисунок или текстура, файл, папкада катылган сүрөт. Вставить. Кийинкилеринде ушул кадамдар менен аткарабыз. Бул стандарттуу макетте 4 гана бөлүм бар. А мага дагы көбүрөөк керек, 6 керек. Макеттин сол жагында кичинекей багыттама турат. Басабыз, терезе ачылат. Эң акыркы текст аталышынын акырына келип, Enter'ды басабыз. Макетке бир тегерек кошулду. Дагы Enter'ды басабыз, дагы бирөө кошулуп, 6 болду. Жетиштүү. Буларга да сүрөт жайгаштырабыз. Эгерде сүрөт эмес, жөн гана жазуу керек болсо, чыккан диалогдук терезенин текст деген жерине жаза беребиз. Же бул жерден деле текст деген жерге келип жаза берүүгө болот. Ал эми жаңы кошулган бөлүмдөргө терезедеги ошол тегеректердин ордун билдирген жерге келип жазууга болот. Же ошол тегеректи мыштын оң кнопкасын басып, чыккан диалогдук терезеден изменить текст командасын берип жаза беребиз. Эми жалпы макетти редакторлоону баштайбыз. Макетти белгилеп, конструктордун стилин, түсүн өзгөртүүгө болот. Же форматтан керектүү буйруктарды бере алабыз. Макеттин бардыгын бүтүндөй оңдоп түздөсө да болот. Же ичиндеги ар бир фигураны өзүнчө белгилеп, өзүнчө редакторлесе да болот. Макеттеги тексттер деле ошондой кадамдар аркылуу жасалгаланат. Макетти даярдап болдук. Эми соңку кадам анимация берүү. Ишибиздин ыңгайлуулугу үчүн тиешелүү терезелерди ачып алабыз. Область анимации жана область выделения. Ал эми бул формат панели башка керек эмес болсо, бурчундагы X белгисин басып жаап коебуз. Область выделениеде схема 6 аталышындагы берилген. Аны өзгөртөбүз. Кыргыз жазуучулары.
анимация, ход. Бул жердегилерден башкасын карап көрөлү. Дополнительный эффекти входа тандайбыз. Эффектти көрдүк. Бирок бизге баары бир мезгилде эмес, ар бир тегерек өз алдынча пайда болгону керек. Андыктан параметры эффектов последовательно командасын беребиз. Последовательно албетте биринин артынан экинчиси катары менен келүү керек дегенди түшүндүрөт. Эгер презентацияда ар бири катары менен өз алдынча чыга берүүсү туура болсо, анда время показа слайдов после предыдущего жана анимациянын узактыгын беребиз. Презентация ачылары менен автоматтык түрдө процесс башталат. А эгерде жок, биз команда бергенде гана пайда болуусу керек болсо, анда после предыдущегонун ордуна по щелчку командасын берип коебуз. Бүттү. Биз каалагандай анимация аткарылат. Калган бардык смарт арт макеттеринин жалпы мүнөздөмөсү дал ушундай. Бир аз эле айырмачылык болбосо, бардыгы бирдей. Дагы бирөөсүн аткарып көрөлү. Байкалгандай, смарт арттын сырткы көрүнүшү эле өзгөрбөсө, жасалган кадамдар мурдагыдан эч айырмаланган жок. Дагы кошумча, бул смарт арт макеттерин конструкторго кирип, преобразовайттан преобразовать фигуры командасын берип, ар бирин өз алдынча объект катары бөлүп алып иштесе да болот. Көрүнүп тургандай, ар бири өз алдынча объект болду. Бирок баары бир группада. Андыктан дагы эркиндик берүүнү кааласак, формат, группировать, разгруппировать командасын беребиз да, ар бири менен индивидуалдуу иш алып барабыз.